Өткөндөр даңкталмайын тирүүлөр баркталбайт. Эгемендүүлүк күнүндө касиеттүү Ысык көлдүн жээгиндеги Рухордодогу Исхак Разаков, Жусуп Абдрахманов, Баялый Исакеевтердин айкелдеринин жанындагы таштардагы жазуулар өчүп, кемтилип калгандыктан бүтүн Кыргызстан партиясынын активисттери оңдоп түзөө иштерин жүргүзүштү. Айкелдер 2010-11 жылдары партия лидери Адахан Мадумаровдун демилгеси менен тургузулган. Рухордо ачылганда чет элдик атактуулардын эстеликтери басымдуулук кылып, өзүбүздүн чыгаандарыбыз жок болчу. Муну көргөн Адахан Мадумаров өзүбүздүн улуу инсандардын айкелин тургузууну өзү колго алган. Ал кезде бул киши мамлекеттик кызматта эмес болчу. Караңыз, Мустафа Кемаль турат, Нурсултан Назарбаев турат, Борис Ельцин турат, бул жерде Томас Джефферсон турат, Альфред Нобель турат, Виктор Гюго турат. Мамлекетти мамлекет кылып калыптандырган инсандардын жок экендиги мени бир аз өкүндүргөн. Кудай буйрса тилегибиз ишке ашып, биринчи алгачкы кадамыбыз болду. Кыргызстанды кыйын кезеңде 10 жылдан ашык башкарган Исхак Разаковдун айкели 2010 жылы анын 100 жылдыгына карата тургузулган. Андан кийин эле 2011 жылдын башында Жусуп Абдрахмановдуку 110 жылдыгына ачылган. Бул киши кыргыз мамлекеттин ушул аралдан баштап Ысык көлгө чейин кыргыз мамлекети кылам деген аракети аябай күчтүү болгон. Сталинге 2 жолу кайра кайрылып, жыйындарда кайра кесе сүйлөп, каттуу сүйлөп, ушул бизди сөзсүз түрдө Россиянын курамында турган автономдуу республика кылышыбыз керек дегенге кара жанын карт жүрүп жумуш иштеген ушул киши. Турмуштун катаалдыгына карабастан, азыр биз көрүп атпайбызбы? Анча-мынча сүйлөрдө ойлонобуз да, бир зыян тийип калбайбы экен, туура эмес түшүнүктөр болуп калбайбы экен деп. Ал кезде не деген катаал мезгилде мына көкүрөккө сайып коюп, эл болсун, журт болсун, жерибиз жер бойдон калсын деп аракет кылган ушул инсандар. Эл аралык деңгээлдеги кыргыз мамлекетине келгенде сөзсүз биринчи кезекте көрсөтө беребиз эмне? Биздин касиеттүү көлүбүз, биздин керемет көлүбүз. Ошол көлгө келгенде не деген президенттер ушул жерден бут баспайт? Не деген сырттан келген саякатчылар, коноктор келбейт? Ошолор келгенде биздин тарыхыбызды дал ушул кишилер аркылуу билиши керек. Биздин рухубузду колунда кармап турган инсандар ушул жерде турушу керек. Өзлөрүнүн тарыхый орду ушул жерде. Ак жеринен атылып кеткен Жусуп Абдрахмановдун кызы Ленина Абдрахманова атасынын эстелигинин ачылышына келип, көзүнө жаш алып ыраазычылыгын билдирген болчу. Он еще говорил, в дневнике писал, нельзя, можно обмануть народ на время. Некоторых можно обмануть навсегда, но всех навсегда обманывать нельзя. Огромное спасибо, Адахан Владимирович, за то, что вы сегодня всем устроителям, кто принимал участие. Ну, извините, я расстраиваюсь и говорить мне трудно, но я низко кланяюсь всем, кто сегодня вот это вот нам преподнес. Здесь еще внуки все есть. У нас много правнуков, так что род продолжается. Ушул эле жылы күз айларында Баялый Исакеевдин 115 жылдыгына карата эстелик ачылган. Ачылыш аземге элдик комиссарлар кеңешинин төрагасы болгон Баялый Исакеевдин дагы урпактары катышкан. Саган мын рахмат. Сен партияңа, сенин ишиңе мен чоң ийгилик каалайм. Анткени сен иштеп аткан ишиң, ошо биздин аталарыбыздын баштаган ишин сен аяктап бүтүрүп бересиң деп ойлойм. Кудай буйрса, ушул Рухордо деген ат чыныгы өзүнүн рухордолугуна татыктуу боло тургандай сезилет. Анткени ушул биздин артыбызда тарыхыбызды кылчайып карасак, мамлекеттик болушуна түздөн түз биринчи пайдубалдарын, биринчи кыштарын кынаган азаматтарга таазим этмейин. Биз эч качан мамлекеттин кечээ күнү кандай элек, бүгүн кандайбыз, эртең кандай болобуз деген суроолоруна эч качан жооп таба албайбыз. Андыктан көрөнгөлүү тарыхыбызды Исхак Разаков, Жусуп Абдрахманов, Баялый Исакеев өңдүү улуу инсандарыбызды жана алар баскан жолду баарыбыз биле жүрүүбүз зарыл. Анткени бул аталарыбызсыз азыркы эгемендикти элестетүү кыйын. Кылымдар жанын берип бабалар сактап келген айкөл кыргыз элден биз берекесин төгүп турган ажайып бакыбаттуу асыл кымбат жерден биз берекесин
есін төгіп тұрған ажайып бақыбатты асыл қымбат жерден без ар етін бекем қармап ұрпағың аталарды сақтап келген орасың ардақталып төрімізде тұл болып ақсақалдар бата беріп қубансын ардақталып төрімізде тұл болып ақсақалдар бата беріп қубансын елім Қырғызстан жерім Қырғызстан жұлдыздардың жарық жол болу бүткіл Қырғызстан ынтымақтың некен ордону ынтымақтың бекем биримдиктин бекем ынтымақтың бекем ордону өстүндүгүн биримдикте көтөрүп өлкөбүздү гүлдөтөбүз бөлүп ала тону даңазалап дүйнөгө азаттыкты ардап өмүр сүрүп ала тону даңазалап дүйнөгө азаттыкты ардап өмүр сүрүп